Bir tı. Bir tı деген bir талақ деген сөз. Екі ты. Ушундай жандуу суроолор сонунда туугандар көп көйгөйдү чечет булчу. Екі ты. Кызылды коюп атканым анткени бул чек жок, кызыл жанып калды деген сөз да. Анан талак мондай бөлүнөт. Баяк жагына жазайын. Рожи болот. Рожи дайла жаза берем мейли. Рожи талак. Анан баин талак болот. Байын талак эки түрлүү билебиз муну. Ниет менен же абал менен. Эми карап туруңуз. Үч талак автоматически байын талакка кетет. Аны эки түргө бөлөбүз. Биринчи талактын эки түрүн билип алалычы туугандар, жакшылап билип алыңыздар. Талактын эки түрүн билип алалы. Рожи талак деген бар, анан баин деген талак бар. Биринчи сөздөрдү түшүнүп алалы кыргызча. Рожи деген кайтарса боло турган деген сөз, жеңил түрү. Рожиден рожа кайтуу деген сөз. Камбак деп атышпайбы жаначы? Кайтуу. Баин деген болду, кайтарыш кыйын уже ачык болуп калды. Булардын ажырашканы анык, ачык деген сөз. Баян айтуу дейт го, баян араб тилинен алынганда ачык деген, ачыктап берүү деген сөз. Түшүндүрүү деген сөз. Ата сизге көрүнбөй калбадыбы? Тамлам, көрүнүп атабы? Рожи тур биринчи мону билебиз, анан бияка келебиз. Эми көңүл буруңуз. Мо биринчи, экинчи талактар рожи болот дайыма. Үч талак түшүп калса, обязательно сөзсүз түрдө байын болот. Үч талак рожи боло албайт эч качан. Муну бир сыйра билдиңиз да. Эми экинчисин түшүндүрөйүн. Болду, рожиди билдик, кайтарса боло турган талак, байын кайтарса болбой турган талак. Рожи кандай? Шариатта ажырашууга Аллах Таала ажырашпагыла себепсиз. Ажырашсаңар өтө зарыл болуп, бири-бирин сыйлабай ажыраша турган болуп калса, анда моол сөздөрдү колдонгула деп шариатта сөздөр берилген. Антитоликун, сен талаксың. Толлактуки, сага талак бердим. Антимуталлакатун, сага талак эчагала берилген деген сыяктуу сөздөр колдонулган. Талак сөз ажыраш. Түшүңүздө бул ачык далалат кылат. Кыргыз тилинде ага кошумча, эми талак сөз сиңделе болуп түшүнүп болуп атпайбы? Кыргыз тилинде башыңды бошоттум, ажыраштым деген эки сөз моого келет. Ачык талакка. Мисалы бирөө ажыраштым десе, ойноп атат. Ажыраштым, сен 10 метрге менден ажырап кеттин дегенди түшүнбөйт. Болду, ортодо нике менен ажыраштык дегенди түшүнөт. Башыңды бошоттум, сен бошсуң деген сөз, болду, экөөбүздүн ортодо нике бүттү деген сөз моого келет. Муну да жазып коеюн. Мына.